Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар, силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астында, ссылканын астына кирип туруп, биздин Telegram каналга катталып коюңуздар. Себептеген YouTube канал жабылса, биринчи видеонун баарын Telegram каналга жүктөйбүз, анан кийин башка соцсеттерге жүктөп турабыз. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында корона деген уюм бар. Ал уюм биздин мекендештерге насыя берет. Ошол насыяны кээ бирөө алып туруп, учурдагы көйгөйлөрүн жакшынакай чечип туруп, кайра төлөп, кайра алып, кайра төлөп, ошентип жакшынакай күнүмдүк жашоосун өткөрө берет. Бирок тилекке каршы кээ бир мекендештерибиз төлөбөй калат. Төлөбөй калары менен эле корона уюму аларды сот приставдарын өткөрөт дагы. Анан кийин чыгууга тыюу салып коет сот приставдарын өткөндөн кийин. Бирок кээ бирөө атайын төлөбөсө, экинчи мекендештер коокустуктан, билбестиктен кылып телефонун жоготуп алат, же номерин өчүрүп алат, же болбосо жана приложениени өчүрүп алып туруп, кайра восстановление кыла албай калат дагы, ошентип тилекке каршы карыз болуп калат. Ошол мекендештерге ушу корона уюму жакында Telegram каналынан жаңылык чыкты, жакшы чат-бот уюштуруптур. Ал чат-ботто болсо, ошол мурдагы номериңерди жазасыңар, фамилияңарды жазып туруп, ошол мурдагы карзыңарды кайра восстановление кылып туруп, кайрадан толугу менен менеджер менен сүйлөшүп туруп, кайра тактап алсаңыздар болот. Ошондо силерди алар кара тизмеге киргизбейт, ошондо силерди алар судебный приставка кетирбейт. Судебный приставка кетиргендин бир эки жаман жери бар. Эгерде аяк өтүп калса, силерге чыгууга тыюу салып коет. Эгерде кокустан ушул насыя алган мекендешибиз депортация болуп Сахарова жатып кала турган болсо, ошо насыясы төлөмөйүнчө Сахаровга бир ай болобу, 2 ай болобу, жарым жылга чейин түшүп калган мекендештерибиз тилекке каршы бар. Ошон үчүн кыргыздарда улуу сөз бар. Аласанын бересеси бар деп коет, сөзсүз түрдө ошону кайра жаап, кредит тарыхты кайрадан жокко чыгартып, жакшынакай кылыш керек. Ошол мен азыр чат-ботто киргизип коем, ссылканын астына дагы ошо коронанын ошо ссылкасына киргизип коем. Ошо кирип туруп өзүңөрдүн статусуңарды билип алсаңыздар болот. Андан тышкары ошо видеода киргизип коем, кандай кыласыңар. Эгерде ссылкага кирбесеңиз, видеону көрбөсөңүз, анда ошол QR кодду киргизип коем. Ошо QR коддон кирип туруп, тактап туруп, ошо чат-боттон таанышып алсаңыздар болот. Негизи насыя алган мекендештер азыраак болсун, карыз болгон мекендештер азыраак болсун, насыя алсаңыздар да ошонун аласасы бересеси бар, төлөп тынч уктап жүрө бериңиз мекендештер. Миграция жаатында жаңылык болсо силерге айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.